Түз эфирде күндеме маалыматтык программасынын толукталган кечке чыгарылышы. Аны мен Кундуз Кенжебаева алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Тийиштүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Кыргызча билбегендер судья боло албайт. Советтик репрессиянын курмандыгы болгондор акталат. Жогорку кеңеш жайкы эс алуу алдындагы акыркы сессиясында ондогон мыйзам долбоорлорун 3 окууда кабыл алды. Кыргызстандагы эң ири базарлардын бири Кара Суу базары толугу менен мамлекетке өтүп жатат. Муну менен соодагерлердин ижара акысы 50% арзандаган. Жалал-Абад шаарында 6 өлкөнүн футбол боюнча жаштар курама командалары беттешет. Мындай эл аралык оюн Жалал-Абадда алгачкы ирет өткөрүлүшөт. Президент Садыр Жапаров Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун учурдагы төрагасы Мальтанын тышкы иштер, европалык иштер жана соода министри Ян Борчту кабыл алды. Жолугушууда эки коонун алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери, анын ичинде аймактык кызматташтык, кылмыштуулук менен күрөшүү, чек ара кызматынын укук коргоо органдарынын потенциалын ишке ашыруу, Кыргызстандын аймактарында ишкерликти колдоо, электрондук сооданы өнүктүрүү жана башкалар талкууланды. Мамлекет башчысы Ян Борчтун иш сапары Кыргызстан менен эки коонун ортосундагы кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө кошумча дем берерине ишенимин билдирди. Өз кезегинде эки коонун учурдагы төрагасы Мальтанын тышкы иштер, европалык иштер жана соода министри Ян Борч президент Садыр Жапаровго жылуу кабыл алгандыгы жана меймандостугу үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эки коонун компетенциясынын чегинде колдоо көрсөтүүнү улантууга даяр экенин ырастады. Соңында президент Садыр Жапаров эки коонун учурдагы төрагасы Мальтанын тышкы европалык иштер жана соода министри Ян Борчко Мальтанын эки коодагы төрагалыгынын ийгиликтүү өтүүсүн каалады. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашуу ратификацияланды. Тийиштүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам жогорку кеңеши тарабынан 19-июнда кабыл алынган, максаты темир жол долбоорун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашуунун күчүнө кириши үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички жол жоболорду жүзөгө ашыруу болуп саналат. Мыйзам Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун практикалык ишке ашырууну баштоого мүмкүндүк берет. Бул долбоорду ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын экономикасын өнүктүрүүдө олуттуу көмөк көрсөтөт. Жаңы темир жол коридору Евразия континенталдык көпүрөсүнүн түштүк бутагына айланат жана түштүк чыгыш Батыш Азия жана жакынкы чыгыштын рыноктарына жол ачат. Анын ичинде Туркияга жана андан ары евро биримдикке жүк жеткирүүнү камсыздай алат. Долбоордун болжолдуу наркы 4 миллиард 665 миллион доллар. Анын ичинен Кыргызстандын өлүшү 573 миллион доллар болору айтылган. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы 27-июнда кабарлады. Муну менен өлкөдө уран, торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп табылды. Документти жогорку кеңеш 13-июнда кабыл алган. Министрлер кабинетинен төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Шинжан автоном районуна болгон жумуш сапарында Хаме шаарында Синдзян Шиншен New Material Technology компаниясынын директору Сяо Чинхай менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстанда титано-магнитти кайра иштетүү боюнча металлургиялык завод куруу маселеси талкууланды. Акылбек Жапаров бул тармакта кызматташуунун келечеги кенен экенин, Кыргызстандын аймагында титано-магнитти өндүрүүгө мүмкүнчүлүктөрү жогору жана чет элдик ишканалар, инвесторлор, ишкерлер үчүн кыргыз бийлиги жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө бардык күч аракеттен жумшаарын билдирди. Жыйынтыгында жакын арада Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрүнүн
жөнүнөн жана тиешелүү адистеринен турган жумушчу топ түзүлүп, Кыргызстандын аймагында изилдөө иштерин жүргүзө турганы белгилүү болду. Жолугушууда Кыргыз Алтын ачык акционердик коому менен Синдзян Сеншен New Material Technology компаниясынын ортосунда кызматташуу жана өз ара аракеттенүү меморандумуна кол коюлду. Бүгүн жогорку кеңеш жайкы эс алуунун алдындагы акыркы сессиясын өткөрдү. Ошондон улам күн тартибине киргизилген бардык маселелерди карап, мыйзам долбоорлорун кабыл алып беришти. Алгач эле эл өкүлдөрү Улуттук банкынын 2023 жылдагы иши жөнүндө отчетун укту. Бул тууралуу кечээ дайындалган төрага Мелис Тургунбаев маалымат берди. Айрым депутаттар анын жаңы келгенин эске алуу менен айтылган отчеттун талкуусуз эле добушка коюуну суранышса. Кээ бир депутаттар мыйзам долбоорлорун токтомдорду талкуулабай эле кабыл алуу адатка айланып баратканын сынга алды. Бүгүн парламентте Улуттук банктын жаңы жетекчиси Мелис Тургунбаев жогорку кеңештин 27 июндагы жыйынында өлкөнүн негизги банкынын 2023 жылдагы иши жөнүндө отчет берди. Ал өз сөзүндө Улуттук банкта акча кредит саясатынын негизги багыттарына, ошону менен бирге банк секторунун учурдагы абалы жана өнүгүү тенденцияларына кеңири токтолду. 2023 жылы акырына карата инфляциянын жылдык деңгээли 2 эсеге төмөндөп 7,3% түзгөн. Айтып кетсем, бүгүнкү күндө инфляциянын жылдык мааниси 4,16% түзүп жатат. Банк системасынын инфляциянын негизги факторлорунун бири болгон ашыкча ликвиддүүлүк турат. Ошондуктан Улуттук банк аркылуу стерилизациялоо операцияларынын көлөмүн көбөйткөн. Андан тышкары 2023 жылы Улуттук банктын эсептик чени 13% деңгээлинде калтырылган. Ошентип Улуттук банктын чараларынын натыйжасында өлкөдө баа туруктуулугу камсыз кылынган, инфляция төмөндөлгөн. Депутат Элдар Сулайманов Мелис Тургунбаев бул кызматка жаңы келгенин эске алып, отчеттун талкуусуз эле добушка коюуну сунуштады. Жыйынтыгында анын демилгеси колдоо таап, отчет жактырылды. Бирок талкуусуз кабыл алынган отчет Исхак Масалиевке жаккан жок. Парламентте мыйзам долбоорлорун токтомдорду талкуулабай эле кабыл алуу адатка айланып баратканын сынга алып, нааразычылыгын билдирди. Эми кимде суроо жок болсо суроо бербей жазылбай эле койсо болот. Анан калгандардын оозун жапкан адатты токтотпосок болбой калдык уже. Не кылалы? 5 киши суроо берем десе 25 оозун жаап койгон. Мен келечекте балдар силерге суранат элем. Ушундай сунуш болсо жок дегенде келгиле фракциядан бирден экиден сунуш берели. Болду деп койсок ушул мындай кичине тартиптүү болот эле. Ал эми мына Улуттук банкка суроолор көп болот да. Андан соң жогорку кеңеш репрессия курмандыктарын актоого багытталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Аталган мыйзам долбоору 1918-1953 жылдардагы саясий репрессиянын баардык курмандыктарын реабилитациялоого багытталган. Урматтуу депутаттар, бул мыйзам абдан маанилүү мыйзам. Анткени тарыхый чечим деп айтсак болот, 7-чакырылыштын. Ушуга чейин биздин өз кезегинде адилетсиздиктен жапат чеккен, каза болгон, репрессияга туш болгон ата бабаларыбыздын арбагы ыраазы болсун урпактарына жага турган биздин тарыхый чечим болду деп мен эсептейм. Биз буга барышыбыз керек болчу. Анткени репрессиянын курмандыктарын бардык өлкөлөрдө жылыга 200-300дөн биздин кошуналар актап атат. Биз буга чейин бул ишти 30 жылдын ичинде жасаган эмеспиз. Ошондой эле жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Кыргызстандын сот тутумунун судьялык кызматына талапкер болгон адамдарга мамлекеттик тилди Б1 деңгээлинен төмөн эмес деңгээлде билүүсүн милдеттендире турган мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда кабыл алды. Документтин автору жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев буга чейин судьялык кызматка талапкер кыргыз тилин сөзсүз билиши керектигин, себеби ушул тапта соттук отурумдарды орус тилинде жүргүзгөн маалда доогер жоопкер адамдар аны түшүнбөй кыйналган учурлар бар экенин айтып келген. Андан сырткары демилгечи Шайырбек Ташиев судьялыкка талапкерлердин жакын туугандарынын оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттуулугу жок болушу керектигин баса белгилейт. Эгерде туугандары, жакын туугандары ОПГга же болбосо кылмыштуу топтордун мүчөлөрү болгон болсо, же болбосо өздөрү кылмыш ишине ушу кабылган болгон болсо, ошолор сот болгонго болбойт, талапкер болгонго болбойт деп ушул өзгөртүүлөр киргизебиз. Так, эми бул жагы жакшы болуп атат. Анан мамлекеттик тилди Б1 деңгээлден өйдөрөөк билиш керек экен. Ошол дагы чечимди, ошол дагы кошулуп атат, туурабы? Туура. Анан жанагы соттолгон эмес деп туугандары, жакындары, ошондо жакын туугандар деп ким жөнүндө сөз болуп атат? Жакын Такталалы да.
Жақын туғандары деп Атасы, апасы. өзіңіз дағы білесіз, бұл мыйзамда өзі қаралған. Аха. Атасы, апасы, бір туғандары, атасы болып танылғандар, бұл жаңа бағып алған атасы, бағып алған апасы, Балдары, балдары бардығы. жақын туғандары да. Жақын туғандары. Жақын бір туғандардың аялдары, же жубайлары тоже да? Ооба. Ошондой эле эл өкүлдөрү акционердик коомдор жөнүндө стратегиялык объектилер жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорлорун биринчи окууда карашты. Талкуу учурунда депутат Аманкан Кенжебаев жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чет элдик компаниялардын ишмердүүлүгүнө инвестор катары катышуусу боюнча маселени көтөрдү. Баяндамачы буга эч кандай чектөөлөр жок экенин билдирди. Ал эми эл өкүлү Айсулуу Мамашева эсептөө палатасы тарабынан фондко аудит жүргүзүү маселелерине токтолуп, кызыкчылыктардын кагылышуусун жоюу керектигин белгиледи. Бул мыйзам экономический преступлениялар боюнча. Ошондо акчаны, мисалы, ошол эле бизнесмен эгерде туура эмес деятельность алып барса, эмне үчүн пробацияга чыга албайт? Электронный браслет ошол эле пробация. Менде чоң сураныч бар. Биринчиден, адамды өлтүргөн, адамды зордуктаган адамдар менен чогуу экономический преступлениянын өкүнү ажыратыш керек да. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн сессиянын жайкы эс алуунун алдындагы акыркы күнүнө чогулгандыгы төрага тарабынан айтылды. Мындан улам алар күн тартибине киргизилген баардык маселелерди карап жетишүү зарыл экендиги кошумчаланды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылыштагы депутаттары тарабынан олуттуу окуялар орун алган айтылып, алар тарабынан жалпы 73 пленардык жыйын өткөрүлүп, 200дөн ашуун мыйзам долбоору кабыл алынган. Азыр бардык бийлик бутагы бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бирдиктүү саясат жүргүзүүдөбүз. Өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган демилгелерди дароо колдоого алып, керектүү иштерди ыкчам жана тез жүргүзүү ыкмасына өттүк. Саясий оюндардан алыс болуп, жеке амбицияларыбызды артка калтырып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп жатабыз. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат, партиялык тизме менен 54 эл өкүлү шайланган. Мыйзам чыгаруу бийлигинде 8 комитет, 6 фракция, 3 депутаттык топ түзүлүп, ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Нурзат Көчүмкулова, Арген Салбаров, регион, Бишкек. Кыргызстанда катталган контролдук кассалык машиналардын саны 100.032 бирдикке жетти. Бул тууралуу салык кызматынан кабарлашты. Акыркы 3 жылда катталган ККМдин саны 82,6 миң бирдикке көбөйгөн. 2021 жылы алардын саны 17,4 миңден ашса, 2022 жылы 36 миңге жеткен. Ал эми 2023 жылы 65,4 миң бирдикти түзгөн. Бул олуттуу өсүш ишкерлер арасында масштабтуу маалыматтык түшүндүрүү өнүктүктөрүн өткөрүү, мамлекет тарабынан ККМди акысыз негизде берүү, ошондой эле салык жеңилдиктерин киргизүү менен түшүндүрүлөт. Товарларды, жумуштарды жана калкка кызмат көрсөтүүлөрдү чекене сатууну ишке ашырган салык төлөөчүлөр ККМди колдонууга милдеттүү. Контролдук кассалык машиналарды колдонуу салыктардын адилеттүү төлөнүшүнө, бизнестен ачык айкын жүргүзүлүшүнө, өбөлгө түзөт жана ишкерлерди кассалык отчеттуулуктун чоң көлөмүн тариздөө зарылчылыгынан куткарат. Июльдан тарта пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу нормасы токтойт. Бул тууралуу соцфонддон коомчулук менен иштөө башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамметов 1-радиого берген маегинде билдирди. Маалыматка ылайык 1-июльдан тарта пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу нормасы жоюлат, бирок 5 жыл иштегендерге пенсиянын базалык бөлүгү толук төлөнө баштайт. Кыргызстанда эркектер пенсияга 63 жаштан, аялдар 58 жаштан чыгат. Ошол эле учурда эгер киши пенсия курагына жете электеле талап кылганга кошумча 15 жыл эмгек стажы болсо, ага мөөнөтүнөн мурда 3 жыл эрте пенсия чегерилчү. Эркектерге 60 жашында, аялдарга 55 жашында. Ошол эле учурда пенсиянын базалык бөлүмүн толук алыш үчүн эми эркектерге 25, аялдарга 20 жылдык эмгек стажы талап кылынбайт. 1-июльдан баштап 5 жылдык эмгек стаж менен деле пенсиянын базалык бөлүгү толук төлөнөт. Кара суу базары толугу менен мамлекетке өттү. Учурда соодагерлер менен мыйзамдуу келишимдер түзүлүп, ижара акысы 50% арзандатылды. Мындан сырткары Ош шаарындагы Мадина базар муниципалдык менчикке алынып, соодагерлерге ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат.
Кезінде мыйзамсыз ээленген жерлер УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылууда. Аталган базарлардын айланасындагы ызы-чуу ондогон жылдан бери уланып, жеке менчик ээлерине болгон нааразычылыктар токтобой келгени маалым. Учурдагы абалы кандай, кесиптешим айтып берет. Пожалуйста, место кылгыла, условия түзгүлө. Үчүнчү адам бассын. Ош көчөгө асылат. Мана базарный көчөгө асылат. Кара суу көчөнү эле тротуарлар жок. Мен уруксат берген жерде иштеп атсак эле, бир күн карап турсаң эле Абдуллаевдин менчиги болуп чыгып калган. Эми мыйзам алдында ошо Жашар Азимовдагы ушул Абдуллаевдагы ушу жерлерди бүт мыйзам алдында аныктап текшерип туруп, ким жоопкерчилик болсо ошол түрмөгө тыгылсын. Өмүр бою ошол түрмөгө. Азыр көргөнсөм мына ошо мыйзамсыз курган бүт мал зданиялар бар. Кезинде мыйзамсыз жол менен уюштурулган Мадина базары УКМК тарабынан мамлекетке кайтарылды. Акбуранын жээгинде жайгашкан базар 20 жыл Хикмат Абдуллаевдин ээлигинде болуп турду. Анын айланасындагы ызы-чуу көп жылдан бери токтобой соодагерлердин нааразычылыгын жаратып турган. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Ош шаардык мэриясы УКМК менен биргеликте мыйзамсыз ээленген базарды муниципалдык менчигине алып жатат. Ошентип 1358 квадрат метрди түзгөн 122 миллион 200 миң сомго баланган мүлк мамлекеттин менчигине өттү. Көчөсү 9А, Б, В, Г, Д деген объектилерди өзүнчө код коюп, өзүнчө биринчи бул аренда алат. Арендадан кийин ал мыйзамсыз өзүнүн соттун чечимдеринин негизинде ошо территорияларын чоңойтуп, өзүнүн менчигине алып, андан кийин биз биринчи тарапта биринчи келишимдерди жокко чыгарсак, кийин аны дарения менен башка туугандардын аттарына, балдарына өткөрүп туруп, ушундай убакыттарга чейин чозуп келди. Бүгүнкү күндө 2023-жылдан баштап 24-жылдары биз ушул базарларды кайтаруу боюнча ушул президенттин тапшырмасынын негизинде улуттук коопсуздук комитетинин биргеликте ушул жерлерди кайтаруу боюнча иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө ушул Абдуллаев Хикматка тиешелүү болгон жеке менчигинде каталып турган объектилердин бүгүнкү күндө кайтаруу иштери жүрдү. Толук түрдө бүгүнкү күндө биринчи станциялардын толук түрдө бүгүнкү күндө жеңдик. Биз тарапка чечилди. Базарды кайтарып алуу менен соодагерлер менен мыйзамдуу келишимдер түзүлүп, ижара акылары арзандаган. Мурдагыдай башаламандыктар сүйлөшүүлөрдүн негизинде жоюлуп жатканы маалымдалат. Адамдарын тургузуп жүрген, ошодон келип ызы-чуулар чыккан. Бирөөнүн местасын чоңойтуп берип койгон, бирөөсүнүн местасын кичинертип берип койгон. Ошол тараптардан ызы-чуу чыгат болчу. Анан любой эле маалда келип өзүнүн тарифтерин коюп, бизде баягы мына жакшы УКМК тарабынан мэрияга өткөрүп берди, мэрия базарга өткөрүп берди бул жерлердичи азыр. Бизге көркеңеш коюп берген тариф бар. Ошол тарифтин негизинде азыр келишим түздүк. Канча угрозалар болушту, канча кысымдар болду, канчалык деңгээлде бизди меңсинбегендер болушту. Ошого карабай Кудайдан айтканыңыз бар экен, Кудайга Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул Кудайга жетип бүгүнкү күндө мамлекет кайтып турат. Эми жакшы болду, азыр мамлекетке өтөп ушу биздин ушу бийликти колдойбуз. Бийлик колдоп аткан эмелер жакшы да, элди ойлоп алар да ушу жакшы нерсе эметип атат да. Садыр Жапаров, ушу президентибиз, Камчыбек Ташиев ушулар порядкалап, баарын ретке келтирип атат да. Тасмада көргөнүңүздөрдөй Акбуранын эки тарабы жеке колго өтүп, мыйзамсыз 3 көпүрө курулган. Бул жайдагы суу коргоо зоналары, тротуарлар дагы анын карамагына кирип кеткен. Мындан Ош көчөсүнүн жашоочуларынын да тынчтыгы бузулган эле. Алардын катарында Жамалдин Мирзамурадов 16 жыл Хикмат Абдуллаев менен соттошкон. Жердин тарыхын билген айткан тургун жер тилкелердин мамлекетке алынганына кубанып турат. Жок дегенде жилине 3-4 жол соттошобуз да. Ал мени үйүмдөн Ош көчөгө жол кылам деп бир нече жолу аракат кылды. Акча дагы нече жолу предлагат кылды, башка жайлардан предлагат кылды. Мен бул адамдын мыйзамсыз экендигин билет элем да. Муну өзүгө дагы бир нече жолу айткам. Ака, сиз мамлекеттик жерин өзүңүздүн атыңызга каттатып алдыңыз. Бул мындай болбойт, баары бир күн чындык ойгонот. Мана Аллага шүкүр дейбиз. Немеге бүгүнкү күндө мана мамлекетке кайтарылды да. Биз мындан өтө курсанбыз.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мыйзамсыз менчиктештирилген объектилерди мамлекетке кайтаруу иштеринин натыйжасында Кара Суу базарынын баасы 1 миллиард 650 миң сомго бааланган 3 гектар 76 сотук жерди мамлекетке кайтарды. Мындан сырткары 2 гектардан ашык жерди өткөрүү боюнча сот процесси жүрүп жатат. Базар жетекчилиги Кара Суу базары толугу менен мамлекетке өткөнүн, учурда мурдагы калыбына келтирүү иши жүрүп жатканын билдирет. Маалыматка ылайык 1984-жылы түптөлгөн базарга ошол кезде 12 гектар жер бөлүнүп берилген. Бүгүнкү күнгө келип 3,5 гана гектары калган болчу. Азыркы күндө толугу менен 12 гектар жер соттун чечими менен өттү десек болот. Буюрса бир 25 күндө госакт калганга уже даярбыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, биз келгенде бир 3,5 гектар эле жер бар экен эле мамлекеттикке. Андан соң биз келип 22-жылы 5,22 гектар жер алганбыз. Азыр 12 гектар уже толугу менен мамлекетке кайтарылды. Муну менен жалпы 165 ишкердин жеке менчигинде турган жерлер мамлекеттин менчигине алынды. Алардын 50% өз калоосу менен өткөрүп беришкен. Учурда ижара акылары 50%га арзандап, соодагерлерге тийиштүү шарттар жаратылууда. Бир тарабына арендалар түшүп атат, экинчи тарабына жердин акылары мындай айтканда мамлекет тарабынан алынгандан бери 50%га түштү десек болот. Мисалга мурун 6 миңден 7 миңден жердин налогун төлөсөк, азыр Кудайга шүгүр 3 миң, 3.200, 3.300, где-то 3 миңден тегерегинде төлөп атат. Бул үчүн эл үчүн жакшы да. Ошондой эле УКМК тарабынан жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош облусунун Жаңы Ноокат айыл аймагындагы 41 гектар жер тилкеси мамлекеттин балансына кайтарылды. Жер 2000-2014 айрым кызмат адамдары тарабынан трансформациялоо иштери жүргүзүлбөстөн туруп, жергиликтүү калкка жеке турак-жай куруу үчүн мыйзамсыз берилген. Натыйжада мамлекетке келтирилген материалдык чыгым 452 миллион сомду түзгөн. Мыйзамсыз берилип кеткен 41 га жердин ичинен жарандар үй куруп, турак жай куруп жашап калганга үлгүрүшкөн. Андан сырткары ошол там салууга фундамент куюп койгон жерлер болгон. Жалпысынан биз турган жерде жаш бөлүмүнөн 87 ушундай объект бар. 18,4 га жердин ичинен 87 объектке бүгүнкү күндө ошол президентибиздин жарлыгынын негизинде жер мунапасына бергенбиз документтештирип берүүгө, мыйзамдаштырып берүүгө. Калган бош жерлери ошол айыл өкмөттүн айыл чарба багытында жер балансасына алынды. Маалыматка ылайык УКМК Ош облусу боюнча 2024-жыл башынан бери 50 гектар жер тилкелерин мамлекеттин балансына өткөрүп, жалпы суммасы 3 миллиард 500 миллионду түздү. Атайын кызмат мыйзамсыз түрдө жеке менчикке чыгарылган шаарлардын жана райондордун инфраструктуралык объекттерин мамлекеттин менчигине кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чараларын улантат. Жогорудагы фактылар биз тизмеге кошкондордун бир чети гана. Бул жатта өлкөнүн бардык аймактарында алгылыктуу иштер жүрүп жатканы белгилүү. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Ош. Жалал-Абад облусунун Созак районундагы Бегабад автожол көзөмөл өткөрүү пунктунун аскер кызматкерлери чет элдик жарандардан ишкерлерден системалуу түрдө акча каражатын талап кылууга шектелип кармалды. Козголгон кылмыш ишинин алкагында аталган чек ара бекетинин аскер кызматкерлери материалдык компенсация төлөп, мамлекеттик чек ара аркылуу товарларды мыйзамсыз алып өтүүгө активдүү көмөктөшкөн. 26-июнда акча каражаттарын кабыл алуу учурунда өткөрүү пунктунун кезмет башчысы ошондой эле бул коррупциялык схемага аралашкан анын айрым кол алдындагы кызматкерлери пара менен кармалды. Учурда УКМК тарабынан жогоруда аталган кылмыштарга чек ара кызматынын башка кызмат адамдарынын катыштыгы бар жогун аныктоого багытталган ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бегабад автожол көзөмөл өткөрүү пункту 2023-жылдын 1-сентябрынан тарта ишин жанданткан. Мындан улам көзөмөл өткөрүү пунктунан Кыргызстандын жана Өзбекстандын, ошондой эле 3-өлкөлөр жарандары жеке пайдаланыла турган товарларды эске албаганда, кайсы мамлекетке тийиштиги бар экендигине карабастан жүк, товар жана жаныбарлары жок жеңил транспорт каражаттары чек араны кесип өтө алышат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстанда синтетикалык баңгезаттарды таратуу фактылары көбөйгөнүн маалымдады. Атайын кызмат өлкө боюнча баңгезаттарды өндүрүүчүлөрдү, таратуучуларды жок кылуу боюнча активдүү иш алып барууда. Заманбап синтетикалык дары бул ар бир адам үчүн эң коркунучтуу капкан. Өзгөчө 25 жашка чейинки өспүрүмдөр жана жаштар арасында тобокелдик көбүрөөк болуп саналат. Андыктан ата-энелерге балдарынын көзөмөлдөгө, алар менен профилактика
профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө, ошондой эле синтетикалык баңгезаттарды колдонуунун коркунучтуу кесепеттери жөнүндө көбүрөөк маалымат берип туруу сунушталат деп билдирет УКМК. Атайын кызмат тургундарды баңгезаттарды жана психотроптук заттарды таратууга байланышкан бардык фактылар боюнча 0312 66 04 75 ишеним номерлары аркылуу билдирүүгө чакырат. Бишкекте СКАТО катчылыгынын субрегионалдык семинары өтүп жатат. Кеңешке Кыргызстан төрагалык кылууда. Алкактын макулдашуу кеңешинин төрагалыгына Кыргызстандын шайланышы соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жаатында эл аралык ченемдерди жана стандарттарды илгерилетүү процессинин активдүү жана жоопкерчиликтүү катышуусу катары анын ролун таануу болуп саналат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргызстан санариптик платформанын алкагында абалы кандай, замандын талабына жараша кайсы муктаждыкты жетиштире алдык. Мына ушундай заманбап жашоонун агымы менен аракеттенүүдө жана ага жетишүүдө өлкөнүн аздыр көптүр ийгиликтери жок эмес экен айтылды. Ушул тапта дагы кандай инновациялык технологияларды өнүктүрүү керек жана ага карата заманбап талаптарды алдыга жылдыруу максатында Борбор кала Бишкекте СКАТО катчылыгынын субрегионалдык семинары өтүүдө. Анда орто жана чакан ишканаларга санариптик мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү туруктуу өнүктүрүүгө басым жасалган. Бүгүнкү күндө баягы маалымат коммуникация тармагындагы биргелештирип, мындайча айтканда жуурулушуп өнүгүшүбүз керек болуп атат да. Бул ошолорго шарт түзүү максатында уюштурулган субрегионалдык семинар. Бүгүн ошо кандай деңгээлде башка өлкөлөрдө бул тармакта маалымат коммуникация тармагын кошкондо инновациялар кандай болуп атат? Баягы колуңда бүт жарат бар болуш керек дейт го. Демек интеллектуалдык менчигиң бар болсо, маалыматтык коммуникация каражатындагы бүгүнкү күндө жолго коюлуш керек. Себептен жана чакан ишкерлик болсо, чакан ишкерликтердин баягы көрүнбөгөн, көзгө көрүнбөгөн өзүнүн мыйзамдары, жоболору бар да. Эгерде ошонун баарын аткарбасаң, ал ошо жана чакан ишкерлигиң жок болуп кетиши мүмкүн. Инновация жана технология боюнча семинарга Түндүк жана Борбор Азиядан 8 мамлекет, СПК программасынан 6 мамлекет катышууда. Алкактык макулдашуу кеңешинин төрагалыгына Кыргызстандын шайланышы соода жол жоболорун жөнөкөйлөтүү жаатында эл аралык ченемдерди жана стандарттарды илгерилетүү процессин активдүү жана жоопкерчиликтүү катышуучусу катары анын ролун таануу болуп саналат. Биз инновациялар жана технологиялар боюнча СПК жумушчу тобу деп аталабыз. Жыл сайын бул жумушчу топтун мүчөлөрү санариптик инклюзия жана санариптик технология боюнча биргелешип талкуулашат. Бул иш-чара импорттун жыйынтыгын чыгарат. 2024-жылдын октябрында санариптик секторлордо лупра көрүү визасы катары өткөрүлө турган атайын башкаруучу комиссиянын саммити өтөт. Демек Кыргызстан быйыл семинарга төрагалык кылып кабыл алуучу өлкө болууда. Кийинки жылы семинар Түркмөнстанда болушу мүмкүн. Бул мыйзамдарды кабыл алууда санариптик инклюзия, санариптик трансформация үчүн санарипт секторлорундагы негизги тенденцияларды жана кызматташуу катары аракеттерин талкуулоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүк берет. Иш-чарада мамлекеттик кызматтарды жана санариптик платформаларды баалоо, аймактын биринчи кезектеги муктаждыктарын аныктоо, буга байланышкан жалпы жыйынтыктарды чыгаруу каралат. Ал эми Кыргызстан бул багытта артта калбаганын чет өлкөлүк адистер белгилеп жатышат. Андыктан семинардын алкагында ар тараптуу тажрыйба алмашууларда орун алууда. Считаю, что подобные мероприятия помогают. Мындай иш-чаралар субрегионалдык өлкөлөрүнө бири-бири менен тажрыйба алмашууга жана энергиянын ишенимдүүлүгүнө жетишүүгө жардам берет деп эсептейбиз. Алсак Кыргыз Республикасы тарабынан түзүлгөн продукциялар таң калтырды. Мисалы, жасалма интеллект боюнча кыргыз тилин системасын үйрөтүү. Менин оюмча бул инклюзивдүүлүккө жетишүүгө жардам берет. Система бир нече жылдан кийин башка дагы негизги жасалма системалар сыяктуу эле кыргыз тилиндеги платформаларды билип калышат. Бул өз кезегинде платформаны кыргыз тилинде практикада колдонуп калышат. Ал эми башка тилди билбегендер санариптешүү билимин алууда башка тилге муктаждык жаралбай калат. Бул өз кезегинде санариптешүү билимин тереңдетүүгө алып келет. Белгисик СКАТО семинары инновация менен технологиялар багытында туруктуу өнүгүү боюнча жумушчу топтун 5-сессиясы 26 июньдан тартып 28 июньга чейин уланат. Азия Тынч океан аймагындагы чек ара кагассыз соодага көмөктөшүү боюнча кеңешке Кыргызстан төрагалык кылууда. Нурзада Сыдыков, Арген Салбаров, регион Бишкек.
Кыргызстандын футбол курамасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын кийинки баскычында Иран, Катар, Өзбекстан, БАЭ жана Түндүк Корея курама командалары менен беттешет. Бул тууралуу бүгүн Куала-Лумпурда өткөн чөчөгулакта белгилүү болду. Азия чөлкөмүндөгү 3-чү айланбага чыккан 18 курама FIFA рейтингине ылайык 6 торчого бөлүнүп, чөчөгулактын негизинде 3 тайпага бөлүндү. Бул баскычтын оюндары ушул жылдын сентябрь айында башталат. А тайпасына Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары, Кыргызстан, Түндүк Корея, Б тайпасына Түштүк Корея, Ирак, Иордания, Оман, Палестина, Кувейт, С тайпасына Жапония, Австралия, Сауд Аравия, Бахрейн, Кытай, Индонезия бар. Бул раундда 18 курама 6-дан 3 тайпага бөлүндү. Оюндар үйдө жана конокто өтүп, тайпада 1-чи жана 2-чи орунду ээлеген командалар түз эле дүйнө чемпионатына жолдомо алат. Ал эми 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген 6 команда 4-чү баскычта ич ара 2 тайпага бөлүнүп, ойноп уткан 2 команда чемпионатка жолдомо алат. Курманбек стадионунда 6 өлкөнүн футбол боюнча жаштар курама командалары беттешет. 20 жашка чейинкилер арасында эл аралык футбол оюну Жалал-Абадта алгачкы ирет өткөрүлүшү. Кыргызстандын жаштар курама командасы 25 июнь күнү келип, учурда Барселона футбол академиясында машыгууда. Жаш футболчулар атаандаштарын жеңүү үчүн мыкты даярдыктарды көрүшүүдө. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. 25 июнь күнү Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын чемпионатына машыгууларды өткөрүү жана катышуу үчүн Жалал-Абад шаарына келген. Жаш футболчулар жогорку деңгээлде даярдыктарды көрүп, алдыда атаандаштарды жеңебиз деген ниетте турушат. Жалал-Абадка биз 2 күн мурун келгенбиз. Даярдык аябай жакшы болуп атат. Аба ырайы деле аябай жакшы, анткени биз эртең менен анан кечинде фонарьлардын астында тренировка кылып атабыз. Жакшы эле ысык деле эмес. Атаандаштарга карабай жеңишибизге көздөрүбүз жетет. Анткени азыркы биздин футбол аябай өнүгүп кеткен. Биз деле көрүп атабыз, биз деле ишенебиз да. Кыргызстандын жаштар курама командасы Жалал-Абад шаарындагы Барселона футбол академиясында машыгууда. 27 оюнчудан турган курама даярдыгын баштап, финалдык курамга 23 оюнчу кирет. Мында футболчулар үчүн толугу менен шарттар түзүлгөн. Даярдыктар жакшы. Бул Барселона академиясында условиялар Европадагыдай чоң ыраазычылык билдиребиз. Баардык балдардын баары келишти. 27 бала келди. Баары орусча айтканда здоровый, ден соолуктары жакшы. Мына бүгүн 2-чи тренировка өтүп жатабыз. Насыдагы оюндар, эси биздин группабызды алсак, Афганистан, анан Тажикстан командалары Кудайым буйруса максималдуу оюнду, анан жакшы мында атак көйүшчү футбол көрсөтөбүз деп ниет кылып жатабыз. 5-июлдан 12-июлга чейин Курманбек стадионунда эл аралык Борбор Азиянын футбол ассоциациясынын чемпионаты өтөт. Мелдеш 20 жашка чейинки оюнчулар арасында 6 өлкөнүн Кыргызстан, Иран, Өзбекстан, Тажикстан, Афганистан жана Түркменстандын курама командалары күч сынашат. КАФА эл аралык турнири Жалал-Абад шаары кабыл алат. Бул турнирге Жалал-Абад шаары толугу менен даярдык көрүүдө. Бүгүнкү күндө дагы аз күндөрдөн кийин уже толугу менен даярдык бар деп эсептейбиз да. Жакынкы күндө эле Жалал-Абад шаарында Кыргызстанда биринчилерден болуп VAR системасы ишке кирди жана тесттен өткөрүлдү. Кудай буйруса, ошо эл аралык КАФА турнирине ошол VAR системасы иштеп баштайт. 5-июлдан 13-июлга чейин Жалал-Абад шаарында КАФА эл аралык турнири 20 жаштар арасында болот. Жалал-Абад шаарындагы тургундары жана Жалал-Абад областындагы тургундарды, футбол сүйүүчүлөрдү, күйөрмандарды, баарыңыздарды ушул турнирге келип, көрүп, эс алып кетишиңерди каалайбыз. Футбол боюнча жаштар курама командаларынын эл аралык оюну Жалал-Абад шаарында алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Мындан улам облус тургундарын жана конокторду улуттук курама команданы колдоп кетүүгө чакырабыз. Билеттер стадиондун кассасында жана кассир KG сайтында сатылууда.
Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Базаркоргон районунун 15 жаштагы тургунуна тез арада операция жасатуу керек. Учурда анын бөйрөгүн алмаштыруу жана бутуна операция жасоо зарылдыгы турат. Операция Туркияда жасалып, ага $50,000 тегерегинде каражат керектелет. Дегени менен Асеманын үй бүлөсүнүн ага чамасы жетпегендиктен коомчулуктан жардам суроого аргасыз болууда. Кызыңардын немесе кыл үстүндө деп айтты, кече ачыгын айтышты. Элбен суралат элек. Бул ошо төрөлгөндө грыжасы менен төрөлүп, 1,5 жашында грыжасын алдырганда, ошол белинде тамырын кошо кыркылып калган деп, ошондон кийин мачасын калын сезбейт. Өзү келген гана чыгарат. Ошондон бери памперс менен жүрөт. Сөз 15 жаштагы Асема Камчыбекова тууралуу болууда. Ал дээрлик 13 жылдан бери илдет менен алышып келет. Учурда анын бөйрөгүн алмаштыруу жана бутуна операция жасоо зарылдыгы турат. Мындай татаал операция Турцияда жасалары пландалып, Асеманын жакындары чет өлкөлүк дарыгерлерден кеп кеңеш алууда. Ошо мачасын чыгып чыкпаганына байланыштуу ушу бөйрөгү ошондон жабыркап калды. Азыр бир жагы вообще иштебейт, сол жагы. Оң жагы дагы өтө слабый. Азыр катетер менен жүрөт. Катетерин алып койсо 1 айдын ичинде гемодиализге түшүп калат деп айтты доктор дагы. Азыр бул Түркияда, Стамбулда ошол жака апарабыз. Ошол жак менен сүйлөшүп эме кылып атабыз. Алар дагы тезирээк болушун чертирээк келгиле деп атат. Асема азыр ушундай катетер менен жүрүүгө муктаж. Бирок мындай абалда көпкө жүрүшү кайранын ден соолугуна зыян келтирип жатканын, операцияны тездетүү керектигин дарыгерлер эскертишкен. Бишкектен өзүбүздө бир гана бөйрөгүн карап атат. Ал Стамбулда сүйлөшкөндө ошол аркасына кесилип калган тамырды кайра восстановить этиш керек деп атат. Эгер бөйрөк салынган тагдырда деле ал кайра эле ошо бөйрөктү иштен чыгарып коюшу мүмкүн деди да. Стамбулдан сүйлөшкөндө ошону кошо восстановить этип, бутуну да кошо неме кылабыз, оңдоп беребиз деп ошондой деди. Анан бунун ошо бутту сөөк желип калат го, ошондой дейт. Азыр ошо узак баса албайт да, кичине басканда эле ошо аксап калат деди. Стамбулда ошолорун кошо бүт карап беребиз деди. Асема үйдүн улуусу, анын 4 бир тууганы бар. Бул үй бүлөгө жакындары каралашып, 6 айда бир дарылатып турушат. Турциядагы операцияга $50,000 тегерегинде каражат керектелет. Бирок Асеманын жакындары ага чамасы келбей, коомчулуктан жардам сурайт. Анан ошо менен биз аны жетишинче каерде доктурлар болсо алып барабыз, көрсөтүп келебиз. Мына жакында деле мына Бишкектен алып келди, Бишкекке барсак, ошо сразу апарбасаңар болбойт. Ага бизде кичине каражат жетишпей атат. Ошо менен ушу кичине жардамга муктаж болуп, шу кыздын өмүрүн сактап калсак. Элбен суралат элек. Кичине жардам болсо. Асема тең туштары сыяктуу эле мектепке барып, дос күтүп, билим алууну кыялданат. Бирок кичинесинде жармашкан жаман дарттан улам үйдөн окуп, көчөгө көп чыкпайт. Ага сүйүнүч тартуулап, ден соолугун жакшыртууга салым кошкусу келгендер экрандагы номерлерге байланышса болот. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассики социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Түз эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.